Саламатсыздарбы? Бүгін біздің 7 каналдың işe бүгінгі овосында Жуман жиынтықтарын шығарған жеті күн деген программабыз. Бізде қонақта саясаттанушы Бақытбек Жұмағұлов. Рахмат сізге işe бүгін уақытта келгеніңіз үшін. Өткен аптаның жиынтықтарын шығарсақ, мен басында мындай бір емелерді жазып алдым әлі, қандай оқулар болды деп. 3-ке бөліп қойғам, 3 топқа ошолордун биринчи тобун оқып көрсек қандай оқиялар болгонун. Электр энергиясын тартыштыгы тууралуу президент Жапаров, Садыр Жапаров 6 мартта кечинде атайын интервью берип, маселе бар экенин, бирок аны чече турган жолдорун айтты. Жарыктуу өчүрүүлөр башталды. Анткени үнөндөш керек. Токтогул ГЭСинин кубаты жетпей жатат деп, андагы ремонттор да болот экен, Үч Коргон ГЭСинде дагы ремонт иштери болот экен. Бишкекте этси мына жайында өчүрүлгөндө бир айга эмес, 30 күнгө эмес, 40 күнгө өчүрүлөт деди. Жана жылуу суу, ысык суу берилиши, жылуулук берилиши бир айга өчүрүлөт экен. Бир айдан көбүрөөк, 40 күнгө. Акылбек Жапаров Бириккен Улуттардын баш катчысынын жардамчысы Ивана Живкович менен жолукту. Кыргызстанга Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Доминик Фавр келип кетти. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Түркияда жолугуп чек аралар маселесин талкуулады. Каныбек Осмоналиевдин ордуна тил комиссиясынын жетектөөгө Мелис Мураталиев дайындалды. Президент Жапаров жана күч түзүмдөрдүн башчылары кечээ күнү 40-ка жакын журналисттер менен жолукту. Жабык жолугушуу болду деп айтылып атат. 2022 жана 23 жылдары Кумтөрдү Тамагаш менен Камчы Көлбаевдин ишканасы камсыз кылып келген экен, аны токтоттук деп айтылып жатат. Чүй облустук ооруканасын 2-чи шаардык тез жардам ооруканасы деп кайра түзүү иштери башталды. Ушулардын ичинен электр энергиясы негизги болот го. Кандай деп ойлойсуз? Маанилүү азыр бардык жарандарга таасир этип аткан маселе болуп атат. Аябай чоң маселе. Чоң маселе. Анткени мурда деле ошондой болчу, ТЭЦти канча модернизациялап 386 миллион кетирди эле, 3төн бирин оңдогонго, а баары бир ТЭЦ эчтемеге жарабаган сыяктуу болуп атат, жаңы куруш керек болуп атат. Экинчи ТЭЦти андан тышкары дагы бир ТЭЦ курабыз деп атышат бийлик. Чын эле ошондой болуп атат да. Туура. Эмне деп дагы эмнени айтса болот? Эми негизинен бул маселе мындайга келери мындай саясий серепчилердин арасында да талкуулап, эксперттер менен да сүйлөшүп калганда ушул ОЗП башталаарда эле белгилүү болгон. Себеби бул жылы 11 миллиард 800 миллиондун айланасында суу менен топтолуп, и ошондон ары мындай расход баштала баштаган да, кышка кирип мындай акыбал мына 2023-24 жылкы ошол убакытта президенттин жарлыгы менен өзгөчө кырдаал энергетикада деген кабыл алынган. Эми андан кийин ошол жарлык кабыл алгандан кийин энергетика министрликтин тараптан мындай комплекстүү түрдөгү иш-аракеттер иштелиш керек болчу да. Себеби мындай акыбал 2014-2015 жылы дагы болгон. Анда 12 миллиарддын айланасында суу менен киргенбиз. Кышка мындай кырдаал 2009 менен 2010 жылы дагы болгон. Анда дагы ошо 11 миллиард 800-700 айланасында суу топтолуп, ошондо да киргенбиз. Ошондо тиги тезекти чогулткула деген Бакиевдин сөзү болгон. Анан 2014-2015 жылы дагы ошондо дагы тиги Осмонбек Артыкбаев министр болчу. Ошондо тиги байлардын эмелерин өчүрөбүз деп эметип атканда, ошондо 3 фазалык эмелер деп тоже резонанс болуп, ушу маселе маанилүү болуп аткан. Ошондо анан ал кетип, анын ордуна Турдубаев келип, ошондо Казакстандан электр энергия эметип, мындай жеңилирээк чыгып кеткенбиз. Анан буда маселе болуп атат. Маселе түзмө-түз энергетика министри менен байланыштуу болуп атат. Себеби ушул маселенин көйгөйнүн айланасында жанагы майнинг боюнча дагы сүйлөп калды. Ал маалыматты дагы ошо туура эмес
берилип калгандай болуп атат. Майнингти айтып атышат, алар түздөн түз Казакстандан алып атат деп электр энергиясын. Жок, Казакстандан Казак энергетика министрлиги биз андай бербейбиз. Биз жалпы беребиз, анан аны Кыргызстан уже өзү бөлүштүрө берет деп. Андан кийин азыр ал кайра орустардан алабыз, казактарга берет, анан казактар кылуу деген. Мындай акыбалда, мындай министр энергетиканын министри ушул акыбалда энергетикада президенттин жарлыгы менен өзгөчө кырдаал киргизип атканда ар бир маселени мындай билип туруш керек да. Кургакчылык болуп атат да. Жанагы ооба. Ар бир 6-7 жылдагы ушундай болуп атат. Андай бар, айтып атпаймынбы, бул маселе биринчи жолу болгон жок. Мындай этаптардан мындай өтүп кетип жатканбыз. Анан берден ошо атайын президенттин жарлыгы менен жанагы өзгөчө кырдаал кирип атканда энергетика министри комплекстүү түрдө бардык система ошого даярданыш керек болуп чыкты. Эми азыр жанагы өчүрүүлөр алар мындай аргас болгон иш аракеттер болуп атат. Себеби эртең менен кечинде ситуация өтө мындай кыйын. Кээ бир адамдар өчүрүүлөрдү тим эле аябай бир катастрофа сыяктуу кабыл алат. Чындыгында мамлекет, жалпы эле өлкө ушундай кырдаалга кабылып атса, ар ким аны түшүнүш керек да. Чектелүү болуп атканына түшүнүү менен кабыл алып, баягы анчалык бир эметиш керек. Эми мындай да, паникага эметпеш керек менин оюмча. Нарнагай, мына 2014-2015 жылы 12 миллиардтын айланасы менен кирип атабыз, ошондо дагы мындай өтө маанилүү болуп атат да. А 2023-2024 мына кышка биз 11 миллиард 800 бирдеме менен кирип атабыз. Мына ортодо 15 менен 8 жыл ортодо айырма болуп атат. 8 жыл. 8 жылдын ичинде канча үйлөр курулду? Канча швейный цехтер ачылды? Канча мектептер курулду? Кандай гана эмелер? Ошолордун баардыгы электр энергияны колдонду. Канча мындай жөнөкөй эле үйлөр курулду? Канча сауналар, канча банялар? Ойлосоңуз? Андан тышкары дагы жерде бул эме суу өтө аз. Ушул фактор менен мисалы өткөндө да министр айткандай мындай кырдаал болгон 2014-15 жылы минтип чыгып кетебиз деген сөз болгон да. Берге өтүү мындай жанагы өзгөчө кырдаал деген маанилүү маселе коюлуп аткандан кийин подход дагы башкача болуш керек. Күнү түнү иштеп, совещанияларды өткөрүп, бардык жагын карап, жанагы эгер урдалып аткан жактар болсо, коррупциялык схемалар болсо, убагындагы Ширшовдордун схемалары менен да күрөшүп, чоң маселе энергетикага катуу балта чабылган да. Ошолордун бардыгын чечүүгө мындай иштеп атканын көрсөтүш керек болот. Анан туруп эле азыр жанагы майнинг компаниялар Казакстандан же Өзбекстан, Орусиядан алып атканын билбеген министр бул өтө маани. Бул азыр маселе көтөрүлөт дагы боюнда, коомчулукта. Депутаттар айтып чыгып атат уже. Дагы чоң маселе тарифтер. Саясий себептен көтөрүлбөй келген. Канча жылдан бери, 30 жылдан бери. Тарифтерди бардык баа көтөрүлүп атат. Нанга деле көтөрүлүп атат. Арак ичимдикке деле көтөрүлүп атат. Этке дагы баа өсүп атат. А тарифтерди кармап турушат. Баягы элдин эмесин оорутпайлы дегендей да, тиги көңүлүнө тийбейли дегендей кылып. Чындыгында эгерде акырындап көтөрүп отурса, жылына бир 5 тыйынга көтөрүп отурса, эч ким сезбейт эле да. А бирок уже бир топ болуп калмак, өйдө болуп калмак. Эми азыр Нарнагай мындай да, бул маселени дагы терең караш керекпиз да. Убагында жанагы энергетикадагы жоготуулар 45%га чейин болгон. Бир кездерде. Жана Балкибеков убагында, жана эле айтып аткан Ширшовдордун схемасы убагында. Ошондо мисалы да бир кадамдар жакшы тышталып баштады. Жана 2010 жылдан кийин тиги акылдуу счетчиктерди коебуз дегенде. Бир кафеникин эле айтайын, бир кафеден мен карап анализ кылып аттым эле. Мисалы ошол акылдуу счетчик койгонго чейин эле белгилүү кафе ошол жердеги төлөп жүргөнү, расмий төлөгөнү 25 миң, 28 миң ошонун айланасында. Алдан кийин акылдуу счетчикти койгондон кийин 170 миң, 180 миң. Ойлосоңуз, ортодо канча гана суммалар урдалып кетип атыш экен да. Ооба, туура айтып атасыз. Бизде азыр тарифтер социалдык тарифтер. Жанагы электр энергия токтогулкадан чыккандан кийин, андан кийин транспортировка кылып туруп, датка кемин менен мындай Кыргызстандын бардык тарабына тараган аспектин өзүн актабайт.
туура айтып атасыз. Бирок ошолорду акташ үчүн бирден биринчи эң негизгиси жанагы коррупциялык схемаларды жок кылыш керек. Кудайга шүгүр, азыр мына өткөнкү жылы энергетика министринин айтуусу боюнча 5%га техникалык жоготуулар түшүптүр. Бул жакшы көрүнүч. 5% бирдемечи процентта бул жакшы көрүнүч. Эми азыр ошолордун баардыгы ушундай пайызга түшкөндөн кийин ооба тариф жакты дагы караштырып көрүш керек. Мындай ушул тарифтерди киргизгенден кийин адамдардын энергиянын коротуу маданияты иштелип чыгат да. Эртеден кечке күйүзүп койбой, өчүрүп, булар дагы бул дагы маанилүү да. Азыр жана социалдык тариф менен күйгүзүп кое берет, төлөп кое беребиз деп. Чөнтөккө тийбейт деп да. Чөнтөккө тийген деңгээлге келгенде кой өчүр, биякты өчүр, жанагы 5 көмөктөн эмне күйүзүп койдуңар, биякты өчүргүлө, же ошону атайын жана киргенде күйүп, чыкканда эметкен ушундай маселелер болуп калат. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктардын Бишкек кеңейди, аябай кеңейди. Мына Орго, Кортосай, Көкжар, Новопавловка деген эмелер аймактар киргенден кийин Бишкек шаарынын аянты 3 эсеге өсүп атат дейт. Мурдагы 13 миңден 39 миң гектарга чейин өсүп атат. Бирок аймагы кескин кеңейгени менен Бишкектин калкы болгону 100 миң адамга гана көтөрүлөт экен. Бишкектин кошуна аймактар кошулгандыктан шаар бюджетине болгону 800 миллион сом гана кошулат экен. Алардын бюджети аябай төмөн экен да. Ошондо Бишкектин мурдагы бир жылдык бюджети 24 миллиард сом болсо, азыр дагы мамлекеттик бюджеттен дагы 7 миллиард кошулуп, тигилердин өздөрүнүн 800 миллиону кошулуп, эми 32 миллиард болмой болуп атат. Анткени бир топ чоң болуп атат да. Андан тышкары башка жаңылыктар. Парламент аралык кызматташуунун алкагында спикер Нурлан Шакиев Улуу Британияга барып келди. Баткен жана Кара Суу бир мандаттуу шайлоо чөлкөмдөрүндөгү шайлоо добуш берүү 28 апрелге дайындалды. Свердлов районунда 2 жыл мурда өткөн шайлоонун жыйынтыктарын административдик сот жокко чыгарып, атасынын ордуна депутат деп Муртазалиевди атады. Дамира Ниязалиева 3 жылга эркинен ажыратылып, баягы мурдагы шайлоо менен байланыштуу, бирок мунапыс менен эркиндикке чыкты. 1-май соту Мелис Аспековду 7 жылга кести. Мурда ал мунапыс менен чыккан, ал дагы мунапыска кабылып. Эл аралык валюта кору отчет чыгарып, Кытайдан Кыргызстанга болгон импорт 42% көбөйүптүр. Ал эми Кыргызстандан Орусияга болгон экспорт 48% өстү деп билдирди МВФ. Ушулардын ичинен жана шаардын кеңейип атканын айтсак болот го, негизги. Ооба, бул маселе бардык кайра эле жанагы мындай жарандарыбызга көйгөйлүү таасир эте турган маселе, туура айтып атасыз. Аябай чоң болду Бишкек. Аянты боюнча чоң. Аянты боюнча. Бирок калкы көп деле көбөйгөн жок. Болгону 150 миң адам, 105 ушундай миңге көбөйүп атат дейт. Кандай маселе чыгат мындан? Эми негизден маселелер болот. Бюджет Бишкек үчүн себеби жанагы кеңейип атат да. Муну биз тактикалык аспекттен, анан стратегиялык аспекттен бөлүштүрүп караш керекпиз да. Тактикалык аспекттен ооба ар кайсы маселелер, көйгөйлөр мэриянын астында пайда болот. Четиш керек болот, тияк деген маселелер. Ал эми стратегиялык аспектте бул өтө мындай туура чечим болуп атат. Себеби шаар кеңейип атат, шаардын өзү мындай өзүнө батпай атат да. Жана пробкалар теги бул деген да. Бирден бир дагы ошол маселени чечүү, ушу шаарды кеңейтүү, анын ичинде ошол эле жаңы ТЭЦтер курулуш керек. Мисалы, уже батыш жагы, чыгыш жагы деген шаардын бөлүнүшү болуп кетип атат. Нары Лебединовка, Новопавловка жактары уже чыгыш жагы болуп кетип атат. Бул Новопавловка, Сокулук жактары болсо, батыш жагы мындайынан дагы эки жакка кеңейип атат да. Анан ушул кеңейгенин эмеси стратегиялык мааниде, стратегиялык аспектте, стратегиялык дегенде бир 20 жыл, 15 жылга карап белгилесек,
ошол жерде мэрия азыр Бишкек глав архитектура менен шаарлардын өнүгүү аспектисин, жана пробкалардын бардык инфраструктураларды, теплосетти, тиги жанагы канализационный жактарды бардыгын эске алып, системалаштырып туруп, уже пландаштырып кура башташса, бул уже келечекте жакшы жыйынтыкка алып келет да. И Бишкекти дагы разгрузка кылып кетет. Халкы көп көбөйбөй, бирок аянты көбөйгөндөн пайда тапса болот да. Анткени жанагы жаңы аймактарга көп кабаттуу үйлөрдү салып, мисалы үчүн ошол жерде көп кабаттуу эмес жанагы барак, сарак деген сыяктуу нерселер бар. Алардын элин ошол эле көп кабаттуу үйлөргө көчүрсө, кичине мындай жашоо аймагы кеңейет десе болот эл үчүн. Эметип Бишкекти ушинтип аймагы менен кеңейтүү менен Бишкекти даже бөлүштүрүп койсо болот. Финансовый часть, административный часть. Үстү жак уже мындай азыр карабайм, план боюнча административный часть болуп кетет, үстү жак. Административдик эме болуп кетет. Бир жагын финансылык бөлүм деп койсок болот. Дагы бир жагын дагы кандай бир өндүрүш жак деп. Эми аны уже тиги мэрдин командасы, депутаттар менен биргелешип, бир кандайдыр чечимдерге келип, ушинтип стратегиялык өнүгүү шаардын боюнча кандайдыр планды кабыл алып, иш аракеттерин кылышса, бул Бишкекти кеңейтип, разгрузка кылып, нагрузка кылбай Бишкекке. Азыр Бишкекке катуу нагрузка болуп кетип атат да. Аябай. Жолдор да салынып атат, темир жолдон өтө турган 3-4 жол салынып атат азыр. Эми бул дагы жакшы, анткени азыр үстү жакты мындай тыгыз байланыштырган мына 3 болуп атат. Алматинка, Манас, анан Советский да. Ошол жактарда көбүнчө мындай Бишкек жандар билет, ошол жакта көбүнчө пробкалар образовываться этет. Жанагы үстүңкү менен ылдыйкыны байланыштырган жанагы 2 трасса болуп калса, бул да жакшы болот эле да. Да. Мындан ары мындагыдай буга чейин 30 жыл бою башаламан курулуш болуп жүргөн. Азыр баарын жакшылап бир илимий негизге салып, стратегиялык жана өзүңүз айткандай пландоо болсо, бул жакшы болот го. Анткени берде да башаламандык, берде ошол жанагы стройкомпаниянын лоббиси өтө күчтүү болуп кеткен. Бишкек шаардык кеңеште только стройкомпаниянын бул Бишкек шаардык кеңеш эмес, стройкомпаниянын кеңеши болуп калган да. Бардык ошо стройкомпаниянын депутаттары өтүп алып, өздөрүнүн лоббисин ошол жерден өзүнүн кызыкчылыгын жүргүзүп туруп алган да. Анан азыр уже жанагы кеңештин кеңейиси менен уже мындай шаардын маселеси деген, шаардын өнүгүүсү деген аспект маселе көтөрүлүп, 250-ге жакын депутат болуп калып атат. Мындай депутаттардын дагы сапатына да таасир этип калат деген. Мурда 45 экен, 45 болчу. 45 адам кичинекей парламент деп койсок болот да, шаардык парламент. Мини парламент. 235 дейби, ушундай болгон ата. Канча эсе тимеле? 4-5 эсе. Ооба. Көп. Ошол жерден анан ошо шаардын негизинен кызыкчылыгы, шаардын келечеги, өнүгүү деген берде уже мэриянын астында ошо шаардын өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу маселеси азыр уже келип чыгып атат. Мына кеңейтүү мененчи. Анан сиз жана бюджет жөнүндө айта кеттиңиз. Негизинен шаар, Бишкек шаарынын өзүндө азыркы этабында чогултуусу өтө жакшы. Бишкек шаарынын бюджети республикалык бюджетке түшөт. Анан республикалык бюджеттен канча бир 20-30% бөлүнүп эле берет, а негизинен ал жака бөлүнөт да. 3-чү топко өтсөк, жаңылыктардын. Кечээ күнү 8 мартта Бишкекте аялдардын укугун коргоо жөө жүрүшү болуп өттү. Бир кезде эсиңерде болсо, милиция бир жалдап алганбы, бир жаш жигиттерди кой берип коюп, алар сабап кеткен да кыздарды, келиндерди. Жаман окуя болгон, өтө жаман окуя. Азыр болсо, жөө жүрүштүн алдына аял милициячылар туруп алып өтүптүр, эч кандай кол салуу болбосун деген эл. Бул жакшы нерсе го да. Экинчи жагынан АКШнын жана эл аралык республикалык институтунун сурамжылоосу дагы эле талкууланып атат. Өткөн ишемби күнү да биз муну анча-мынча талкууладык эле, азыр дагы балким эметип көрсөк болот талкуулап.
эл азыр маалыматты негизинен социалдык тармактардан алып калды деп айтылып атат. Жанагы сурамжылоонун жыйынтыгында радиону дээрлик эч ким укпай, гезиттерди эч ким окубай калыптыр деп айтылып атат. Аялдардын жетекчилиги тууралуу атайын мамлекеттик программа түзүлүп, ага президент кол коюп берди. Дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттардын адам укуктары боюнча кеңешинде Кыргызстандагы абал талкууланды Женева шаарында. Freedom House'ун рейтинги боюнча Кыргызстан кайрадан эркин эмес мамлекеттердин катарына кириптир. Кыргызстанга Сауд Арабиянын өкүлчүлүгү келип кетти. Президент менен, Акылбек Жапаров менен жолугуп, башкалар менен. Жеке менчик медициналык лабораториялардагы баалар УКМКнын кийлигишүүсү менен 30-50%га төмөндөтүлдү. Көбүнө жагып атат ошол. Албетте, дискуссия кылып атат, себеби ооба. Бишкек мэриясы тазалык менен Бишкек Зеленстрой ишканаларын бириктиребиз деп атат. Мурда дагы кээ бир ишканалар бириккен. Атайын бөлүнгөн жерде эмес тамеки чегүү үчүн айыппулдун өлчөмү 1000 сомдон 3000 сомго көтөрүлдү. Тамекиге каршы күрөшүш керек. Танки бул жерде дагы абдан чоң жана лобби бар. Тамеки чыгарган компаниялардын. Президент дезертирлерге мунапыс жарыялады. Бир кезде кызмат өтөөдөн качкандар, аскери кызмат өтөөдөн качкандарга өз ыктыяры менен кайтып келсе мунапыс болот экен. Жанагы сурамжылоонун жыйынтыктарын карап көрсөк, кандай дейсиз? Ооба, эми берде бул да сурамжылоо, сиз туура айтып атасыз. Жалпы республикалык деңгээлдеги көйгөйлөр, маселелер каралыптыр. Ошол сурамжылоодо ар кандай суроолор болуп атат. Кээ бирлер ушулар туурабы, ишенесиңби деген да суроолор болуп калат. Ооба. Биз эми даярдап койдук эле 3 сүрөт. Ошол сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча эгерде режиссер көрсөтүп берсе бизге биринчи сүрөттө экранга чыгарып. Мынандай болуп атат. Сиздин оюңузча биздин мамлекет туура эмес багытта өнүгүп жатат деп айта аласызбы дейт. Мына жашыл туура дегени көгү туура эмес, а бул көгүлтүр билбейм дегени. Кандай деп чечмелейсиз мындай нерсени? Эми берде мен бул айрай деп коет, International Republican Institute CR менен иштетет. Азыркы кезде мурун башка да компания менен иштечи социолог. Бирок булар мындай репутациясы бар социологиялык изилдөө компаниялар менен иштешет. Себеби булар өздөрүнүн үчүн репутация өтө маанилүү. Себеби булар республикалык партиянын менен байланыш, Америкада Кошмо Штаттан республикалык партия менен байланышы бар уюм болуп эсептелет. Өсүп атат. 85-82% болуп атат. Туура багытта дегендер. Ошо менин айтарым, ошо суроолор болуп атат. Чын эле буга ишенсе болобу деп да. Мен айтам, берде ошо социологиялык изилдөөнүн бардык мыйзамын, методологиясын колдонуп иштеген компания өткөрүптүр. Бул эмеге ишенсе болот. Ооба, бул показательдер тууралуу. Берден көрдүңүзбү, динамика бир кезде сентябрдын мына 22-жи августтун 22-жылы 85ке, эң рекорд 85 болот. 85 болуп атат. Андан кийин түшүптүр, 76. Анча түшүп, анан кайра көтөрүлүп баратат. Кайра анан майдын 23-үндө көтөрүлүптүр, кичине 78%га, январдын 24-үндө кайра 82%га көтөрүптүр. Азыр рекорд 85-82. Ушул динамиканы түшүнүш үчүн биз мына 2007 жылдан бери көрсөтүп атат динамика. Мына карасаңыз, 2007 жылы мына туура багытта барып атканы майдын 9-жылы 63% болуп атат, туура багытта баратат. Туура эмес дегени майдын 2009 жылы 29% болуп атат. Караңыз, мына ошондон баштап, майдын 9-унан баштап, майдын 10-уна чейин туура эмес багытка барып атат деген резкий скачок кетип атат 60%га, туура дегени резко түшүп атат 28%га. Берде эмне болуп атат? Берде тарыхта эсеп жана революция учурунда, ошонун алдында. Ал революцияга чейин биринчи жанагы верный отключениялар кирип атат. Бир, экинчиден соткаларга кошулуп атат, электроэнергияга баалары көбөйүп атат, энергосектор приватизация болуп
мындай жеке менчикке өтүп кетип атат. Ушунун баардыгы эл карап атып, наразычылык болгон кездери мына сураңыз. Эки чоң пик деп койсок болот. Пик ошол и экинчиси пик мына 60%. Декабрь 19-унан баштап карасаңыз, 19 жыл. 19-жылда мындай динамика өсүп келатат. Мына 23%-тан 27-ге, 36-га и резкий кетип атат. 20-жылы 53%-га. Бердеги окуяны дагы эске салып кетсек, берде жанагы коронавирус биринчи. Коронавирус менен жанагы бир айга жабылып атат өлкө, андан кийин дагы уланып атат, бизнес токтоп калып атат, бардыгы эмне кылары бар, мамлекет жактан ошол жакка көңүл бурулбай атат, элдер өздөрү уюшуп алып туруп бири-бирине жардам берип чыгып атат. Ошондо Сыймык Жапыкеев деген чыгып атат, биз убактыбыз абдан аз калды деп туруп, биз 2 сүрөт калды, биздики болгон 3 эле мүнөт калыптыр. И азыр ошо менен мына ушундай болуп атат. Азыркы процесс мен 76-82ге көтөрүлүп атканы, мен негизинен муну азыр коррупция менен күрөшүп аткан маселе менен жана таможнядагы. Убактыбыз аз калды. Экинчи сүрөттө көрсөтө койсо, режиссер мына Садыр Жапаровго ишеним 37% болуп атат, Ташиевке 22, андан кийинкилер 12-6 болуп атат. Муну баары эле айтып жүрдү окшойт. Үчүнчү сүрөттү көрсөк, бул түшүнүктүү десе болот, Үчүнчүсү мына маалымат каражаттарынан телекөрсөтүү каналы кайсынысына ишенесиңер дегенде, баягыдай эле эскидей КТР болуп атат биринчи орунда. Мисалы үчүн Азаттык 1%-дын тегерегинде болуп атат. 7-чи канал андан өйдөрөөк. Кандай деп чечмелейсиз муну? Убактыбыз абдан аз. Абдан кыска. Берде маселе эме болуп атат. Берде кайра эле эме мунуку жана методологиясы боюнча да. Эгер Азаттык буга чейин да сиз айтып калдыңыз эле, Азаттык бул телевидениеге кирбейт да. Бул көбүнчө соцсеттер аркылуу караш керек. Ал эми УТРК, Ала Тоо 24, ЛТР, ОШТВ булар биринчи канал Орусия, булар бардыгы ооба телевидениеге кирип. Азаттыкты көбүнчө радио деп биринчи кабыл алат. Укпай калды го. И эме жок, эми соцсет аркылуу угуп атышат. Сотка аркылуу угуп атышат. Соц тармактарды 68% адам маалымат ошол радио маселе радио машинанын аркылуу Азаттыкты угуп атышат да. Берде кичине ушундай маселе болуп калыптыр. Бирок чечмелеш керек мунун баарын. УТРКга, Ала Тоо 24-кө ишенип атканын ооба бул илгертен бери эле албетте мындай ишенич элдин арасында бар болчу. Көбүнчө эл жанагы маалыматты социалдык тармактардан алган үчүн мына Азаттыктыкы жана көрсөткөндөй экинчи канал ошондой соц тармактан алган үчүн ошол жакка кирип кетип атат. Ошол жакка кирип кетип атат. Элдин эмеси. Телевидениени мындай атайын көрүп, телевизордун алдында отургандар аз. Ошол үчүн жанагы 1% болуп калат. Ооба. Берден дагы жана айта кетер нерсе, 82%-ты байкасаңыз, жанагы саясатчылардын рейтингин дагы көрсөтпөдүңүзбү? Байкасаңыз, өткөн жылкы менен Камчыбек Ташиевдин рейтинги 18%-тан 22%-га өсүп кетип атат. Ошо менен бирге жанагы коррупция менен туура күрөш жүрүп атабы деген өткөн жылкы 45% менен 54-кө өсүп кетип атат. Ошондо берде жанакы фактор дагы таасир этиши мүмкүн да. Азыр туура баратабы деген маселеге. Убактыбыз аяктап калды. Биз өтүп бараткан жуманын негизги жыйынтыктарын чыгарган программаны өткөрдүк. Бизге конокто Бакытбек Жумагулов болду, саясаттануучу, саясат талдоочу. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.